Саламатсыңарбы кымбаттуу достор. Бүгүн биз сиздер менен долбоордун натыйжасы жана жемиштери жөнүндө сөз кылабыз. Буга чейин биз сиздер менен долбоордун көйгөйүн аныктадык. Көйгөйгө таянып туруп биз максат койдук. Максаттарга жетиш үчүн биз милдеттерди иштеп чыктык. Милдеттерге жетүү үчүн кадамдарды иштеп чыктык биздин иш планыбызды. Иш планыбызга таянып биз сиздер менен долбоордун бюджетин иштеп чыктык. Долбоор бюджетин иштеп чыккандан кийин биз сиздер менен мониторингди кантип жүргүзөбүз. Ошол мониторингди дагы иш планга киргиздик. Эми болсо биз бүгүн сиздер менен долбоордун натыйжасы жана жемиштери жөнүндө кеп кылабыз. Достор, дайыма долбоорду жазып жатканда алдын ала биз ушул долбоордон эмнени күтөбүз? Биздин долбоор кандай жакка кырдаалды өзгөртүш керек? Ушул долбоор бүткөндөн кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бул нерселерди биз алдын ала көрө алышыбыз керек. Биз идеалдуу кырдаалды көрө алышыбыз керек да. Анан ошондуктан долбоорду жазып жатканда биз алдын ала биздин натыйжаны аныктап билишибиз керек. Биз натыйжаны жазып жатканда бул результат. Ушул долбоордун жыйынтыгынын натыйжасын көрсөтүп беришибиз керек. Мисал үчүн, ушул долбоордун алкагында 30 жаштар, улан кыздар орус тилин үйрөнүштү же орус тилинде эркин сүйлөп калышты. Бул натыйжа. Биринчиден натыйжаны жазып жатканда бул абстрактуу нерсе, материалдык нерсе эмес. Себеп биз балдар, мисал үчүн жаштар орус тилинде эркин сүйлөп калганы биз кармай албайбыз, эсептей албайбыз. Бирок биз ал нерсени сезсек болот. Проблема деле, көйгөй деле ал абстрактуу нерсе. Биз проблеманы кармай албайбыз, эсептей албайбыз. Бирок биз көйгөйдү байкасак болот. Ошондой эле натыйжа. Натыйжаны дагы биз кармап эсептей албайбыз. Бирок биз аны байкасак болот, сезсек болот. Мисал үчүн эгерде 30 жаш улан кыздар эркин орус тилинде сүйлөп калса, бул ушул долбоордун натыйжасы. Эгерде биз долбоордун алкагында аларды окуттук, биз окуткандан кийин алар эркин орус тилинде сүйлөп калса, анда бул долбоордун натыйжасы. Биз кандайдыр кырдаалды жакшы жакка өзгөрттүк. Биз кандайдыр ушул 30 жаштардын кандайдыр бир көйгөйүн чечип алдык. Ошондой эле мисал үчүн 30 мигрант кесиптик жөндөмдөргө ээ болушту. Ошондой эле алардын компетенцияларды биз кармай албайбыз. Бирок биз ал компетенцияларды байкасак, сезсек болот. Бул натыйжа. Ошондой эле мисал үчүн дагы бир мисалы келтирсем, жаштардын арасында жарандык жигердүүлүк жогорулады деген ошол натыйжаны мисалы келтирсем, бул жерде дагы жарандык жигердүүлүк бул биздин натыйжабыз. Бирок биз жарандык жигердүүлүктү кармай албайбыз. Бирок биз аны сезип байкасак болот. Эмне аркылуу? Мисалы үчүн жаштар активдүү катышып калды, жоопкерчиликтүү болуп калды, кандайдыр ыктыярчылык акцияларды уюштуруп жатат. Бул жерде ушундай неме аркылуу, кандайдыр конкреттүү мисалдар аркылуу биз ушул биздин натыйжаны көрүп алсак болот. Же мисалы үчүн 30 мигрант кесиптик жөндөмдөргө ээ болгондон кийин жакшы жумуштарга, жакшы Россияга же чет өлкөгө барып жакшы жумуштарга орношуп калды, иштеп калды деп ушул нерсени дагы биз көрө алсак болот да. Ошондуктан долбоорду жазып жатканда биз алдын ала билишибиз керек. Ушул долбоордон эмнени күтөбүз? Кандай жыйынтык, кандай натыйжа болот? Бул натыйжа, дагы бир жолу кайталап коеюн, бул абстрактуу нерсе. Биз натыйжаны кармап эсептей албайбыз. Бирок биз натыйжаны байкап сезсек болот. Эми болсо долбоордун жемиштери. Долбоордун жемиштери менен долбоордун натыйжасынын эмне айырмасы бар? Долбоордун жемиштерин биз конкреттүү санап кармай алабыз. Мисал үчүн долбоордун алкагында 20 урна орнотулду. Биз урналарды кармай алабыз, эсептей алабыз. Же болбосо долбоордун алкагында спортзал ачылды. Спортзал бул дагы жемиш, бул натыйжа эмес. Себеп биз ал нерсени кармай алабыз, эсептей алабыз.
Же болбосо долбоордун алкагында 30 дарак көчөт отургузулду. 30 көчөт отургузулду. Бул дагы долбоордун жемиштери. Экөөнүн айырмасы кандай? Натыйжа бул ушул биздин көйгөйдү чечсек, бул биздин натыйжабыз. Биздин кандайдыр ушул долбоордун алкагында кандайдыр өзгөрүү болду. Кандайдыр жашоону жакшы жакка өзгөрттүк. Ошол нерсе натыйжа. Жемиш болсо бул конкреттүү кандайдыр биздин жемиштерибиз, бул материалдык нерсе. Мисалы үчүн бул 20 урна отургузулду, 2 компьютердик класс ачылды, жаштар борбору ачылды, спорттук зал ачылды. Бул болсо долбоордун жемиштери. Эми балдар, кыздар, достор, сиздерге практикалык тапшырма. Долбооруңузду дагы бир жолу окуп чыгасыз. Анан кийин ушул долбоордон эмне натыйжаны күтөсүз? Кандай натыйжа, кандай өзгөрүүлөр болот? Жаштар кандай өзгөрөт? Жамаат, коомчулук кандай өзгөрөт? Ошол нерсени жазып чыгасыздар. Анан кийин дагы ойлонуп, ушул долбоордун жемиштери. Кандай ушул долбоордун алкагында кандай жемиштер болот? Эгерде сиздерге кошумча консультация же маалымат керек болсо, мен менен байланышсаңыз болот. Көрүшкөнчө.